Сөгүнүү жана ушак сүйлөө жаман адат экенин билебиз. Ошентсе да сөгүнгөндү жана ушак сүйлөгөндү көпчүлүк адамдар маани бере беришпейт. Бизге билинбегени менен бул жаман адаттар жашообузга өтө чоң зыян тийгизет. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар сөгүнүүнү катардагы сөз катары сүйлөшүп, адат кылып алышкан. Ушак кептерди сүйлөгөндү жакшы көрүшөт. Мурда эркектер көп сөгүнчү болсо, азыр жаш аял кыз келиндер арасында дагы бул жаман илдет жайылууда. Ал эми эркектер дагы аялдар сыяктуу эле ушакчы болуп баратышканы байкалууда. Логикалык жактан алып карай турган болсок, адамдар ачууланганда, урушканда, маанайы жок иши жүрүшпөй калганда сөгүнө баштайт. Ал эми ушакты болсо мен жакшы биле бербейм. Кандай адамдар сүйлөшөт, эмнесине кызыгып таратышат. Аз келгенсип кошумча кошуп, жала жабып элге жайышат. Ушак тараткан адам бир гана өзүнө зыян иштейт. Муну түшүнүүсү зарыл. Мени угуп жаткан эркектер жакшы билишет. Кээде эркектер чогулуп сүйлөшсө дагы эки сөзүнүн биринде сөгүнүп сүйлөшөт. Мурда окуй тигиндей болуп кетиптир деген сөз азыр сөгүнүү менен айтылып калган. Кандай сөгүнүп сүйлөгөн сөздөрдү мен ойлойм эркектер азыр жакшы эле билип турушат. Бир жаңылык болсо дагы сөзсүз бир сөгүнүүнү кошуп айтып калышкан. Эң жаманы кээ бир эркектер энесин кошуп сөгүп адат кылып калышкан. Баары эле эмес, сөз эсин табат. Бир нерсени түшүнүү абдан маанилүү. Ооздон чыккан сөз абада калып кетпейт. Баарыбыз билебиз, адамдардын кандай адам экенин сүйлөгөн сөздөрүнөн байкасак болот. Ал эми көпчүлүк адамдар маани беришпейт. Оң жана сол жагыбызда эки периштелер бар. Алар сооп жана күнөөлөрүбүздү жазган периштелер. Оозубуздан кандай сөз чыкса, баарысын жазып алышат. Сөгүнгөн жана ушак сүйлөгөн адам түшүнүүсү зарыл. Ал кимди сөгүп жатса дагы, ошол периштелер биринчиден жазып алышат. Бирөөнүн энесин сөгөсүппү, атасын сөгөсүппү айырмасы жок. Экинчиден, сөккөн адамдын акысына киресиз. Үчүнчүдөн, жан дүйнөңүз, руханиятыңыз төмөндөп, руханий жардычылыкка батасыз. Уят кетет, ыйман кетет, урматсый кетет. Мээңизде жакшы маалыматтар өчөт. Жүзүңүздөн нур качат. Сөздөрүңүз дагы өтүмдүү болбой калат. Маанисиз көп сүйлөп каласыз. Кудай алдында баркы жок пенде болосуз. Периштелер качат. Эл алдында арамооз деген же ушакчы деген атка коносуз. Ишиңизден береке качып, үй бүлөңүздөн тынчтык кетет. Эң жаманы, балдарыңыздын алдында эч качан сөгүнбөңүз. Бирөөнү жамандабаңыз. Кудай алдында балдарыңыздын жаман тарбиясына себепчи болуп каласыз. Тарбия бербеген ата-эне катары периштелер жазып алышат. Балдарыңыздын алдында кадыр баркыңыз түшүп кетет. Бул нерсе сөгүнүп комментарий жазгандарга да тиешелүү. Ошондуктан колум бар деп эле сөгүнүп комментарий жаза бербеңиз. Сөгүнгөн жана ушак сүйлөгөн адамдарды баары жаман көрүшөт. Келиңиз, эми сөгүнгөндү жана ушак сүйлөгөндү кантип таштайбыз? Ошол туурасында кеп кылалы. Эң биринчиден чечим кабыл алыңыз. Эгерде сиз чечим кабыл алсаңыз, мээңиз автоматтык түрдө ошол чечимди аткарууга аракет кылат. Мен Паланчиев Паланчынын баласы Кудай алдында жакшы адам болгум келет. Мындан ары сөгүнбөйм, ушак сүйлөбөйм. Оозумдан жалаң гана жакшы сөздөр чыгат. О Кудай, мага ооз жана тил бердиң. Эми сенден кечирим сурап, жаман сөз сүйлөбөшүмө жардам берүүңдү өтүнөм. О Кудай, сага барган күнү жүзүм жарык болсун. Деңиз дагы сөгүнүүнү жана ушак кылууну таштоого аракет кылыңыз. Сөгүнгөндү жана гыйбат кылууну таштоонун эң жакшы жолу бул Кудайды зикир кылуу. Мында мурдагы видеолордо жашооңду өзгөрт аттуу таблица чыгарган элек. Ошол таблицадан колдонуп, жашооңузду өзгөрткөнгө аракет кылыңыз. Өзүңүздү контролго алыңыз. Күнүнө Кудайды зикир кылып турсаңыз, ушактан дагы, сөгүнгөндөн дагы кутуласыз. Кудай буйрса, периштелер сыйлаган адамга айланасыз. Сизге ийгилик каалайм. Кудай берген тилиңизди абайлаңыз. Оозуңуздан жалаң гана жакшы сөздөр чыксын. Биздин канал менен болгонуңузга сизге терең ыраазычылык билдирем. Эгерде биздин каналга каттала элек болсоңуз, подписаться кнопкасын басып коюшуңузду сунуш беребиз. Себеби эң жакшы видеолор алдында. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Жабир ва Аби Саид аль-Худри экөө тең пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат. Иякум вал гыйба фа иннаха шаррун миназ зина. Көңүл бир урматтуу мусулман бир тууган, гыйбат кылбагыла дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бирөөдүн кемчилигин артынан сүйлөбөгүлө. Фа иннал гыйбата фа иннаха шаррун миназ зина. Гыйбат зинадан да жаман дейт. Зина никесиз кумар кандырган чоң күнөө. Бирок зина кылган адам тобо кылса, хадыр болса, Аллах кечирүүсү мүмкүн.
Бұл ғибатта біреудің ақын өтіп отасың. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Жабал деген сахабаға қанша насаат қылып жатқан кезде Муаз айтады: "Я Расулаллах, biz өзімізден шыққан сөзге де жауап береміз бе?" дейді. Сөйлеген сөздерімізге жауап береміз бе деп пайғамбардан Муаз ибн Жабал сұрағанда пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Сакилатка уммук", енең сені жоғалтсын дейді. Енең сені жоғалтып қайғырсын деген. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. Адамдар тұмшығы менен дозаққа неге түседі дейді. Тұмшығы менен адамдар дозаққа түшісі ошо тилдеринин қылған қылық жорығдан, тілден хасыл қылған емесі, тілден пайда болған күнөөлөрдүн кесепети. Тили менен сүйлөгөн, тили менен жасаган күнөөлөрдүн кесепетинен адамдар башы менен тумшугу менен дозокко түшүрүлөт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, көңүл бур. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дейт: "Ла ястақиму иман абд." Бир бенденин иманы түз бекем болбойт. Аллахым иманыбызды бекем кылсын. Бекем иман жолда барыбызды бекем кылсын. Ла ястақим иман абд хатта ястақима қалбу. Адамдын иманы жүрөгү таза болмойынча, жүрөгүңүз түз болмойынча, жүрөгүңүз башкаларга сүйүү болмойынча, өзүңө каалаган нерсени башкага кааламайынча, өзүңө жакшы көргөн нерсени башка өзгөлөргө жакшы көрмөйүнчө иманың бекем болбойт. Вала ястақиму қалбу. Ал эми сенин жүрөгүң түз боло албайт. Жүрөгүң башкага өзүңө сүйгөн нерсени башкага сүйө албайсың. Хатта ястақима лисан, тилиң түз болмойынча, тилиң оңолмойынча. Вала ядхулул жанната мен ла яъман жар баваиqa. Кошнасына тынчтык бербеген бейишке кирбейт дейт. Тили менен башкасы менен. Урматтуу мусулман бир тууган, Хазіреті Усман, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3-ші халифасы, Пайғамбардың күйеу баласы, отырған кезде Хузайфа қала, бір сөз айтып келдім Хазіреті Усманның алдында. Хузайфа айтты: "Етият бол. Сами'ту Расул саллаллаху алейхи вассалам яқул ла ядхул джаннат фаттан." Пайғамбар айтты дейді, фаттан, бузуқу, ушақчы бейішке кірбейді деген сөз айтудан мұрда сөзді анықта деді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушақчы бейішке кірбейді деді. Асма бинти Язид деген сахабалардан біреусі Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анна Расул саллаллаху алейхи вассалам айюхан нас, о инсандар, көңіл бұрын. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабалары айтқан болса, бүгін бізге тиешелі. Бетте юханнас ала ухбирукум би хиярикум, силердин араңарда эң жакшыларыңарды айтып берейин ми деді. Ушул хадиске өзүңүздү бул хадистин таразасына өлчөмүнө салың. Сиз кайсылардансыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силерге араңарда эң жакшыларыңарды айтайынбы деді. Калу бала я Расулаллах, айтың биздин арабызда кимдер жакшылар деді. Кала хиярукум, пайгамбар айтты, силердин араңарда эң жакшыларыңар аллазина иза руу зукираллах. Силерди караганда адамдар, сизди көргөн адам, сөзүңүздү, кыймыл аракетиңизди, мамилеңизди көрүп туруп Алланы эскерсе, машалла Кудайдан корккон нурдуу инсан экен. Кудайдан корккон адам жалган сүйлөбөйт экен. Машалла намазын окуйт экен. Машалла иманда экен, арам жолдо жүрбөйт экен, таразды алдабайт экен. Качан сизди көрүп туруп Алланы эскерсе, сизди көргөн адам сиздин келбетиңизден, тазалыгыңыздан, мамилеңизден Алланы эскерсеңиз, динди эскертсеңиз, ошол эң жакшы адамдар дейт. Авала ухбирукум биширарикум, эми жаманыңар ким экенин айтайынбы деді. Силердин араңарда эң жамандар ким экенин айтайынбы? Кала бала я Расулаллах. Алланын элчиси айтыңчы биздин арабызда кимдер жамандар? Кала фа инна ширарикум ал-машшауна бин-намима. Силердин араңардагы эң жамандар ушак сөз ташыгандар, ушакчылар. Вал муфсидуна байнал ахибба. Жөнүнө ушак ташыбайт. Дос менен досту, кээде аялы менен күйөөсүн, кээде кошна менен кошнанын, кээде бир кесипте иштеген адамдардын, бири-бирини сыйлаган адамдардын арасын ушак менен ажыраткандар. Ушак айың айтып, досторду, үй бүлөнү бузат. Мусулмандардын арасыга бөлүп жарат, фитна кылат. Al-baguna lil-barra al-ayib.
Дағы сілердің ең жамандарыңар таза адамдардың кемчилигин тапсам деп изилейт да. Жакшылыгың болса жашырат, кемчилигиңди жаят. Жакшылыгын жашырып, кимдин болса, кандай мусулман болсын, бир кемчилигин таап калсам, дайым эми койнунда котур ташы бар да. Кантип бирөөдүн кемчилигин тапсам, ушуну шерменде кылсам.